Assalamu alaikum Take dostum. Sen Kıtaylar menен иштеп калчылаң го. Орган Кытай жок бекен, бирди таппайсыңбы? Эме парламентке киргизип эле. Урматтуу замандаштар, бир түкүргөнгө 5500 сом айып пул төлөнө турган болсо, анда насыбай чеккендер каяка түкүрөбүз деп атышат. Тамеки чеккендер атайын өздөрүнчө күрүлкасы бар экен, ал эми насыбай чеккендердин түкүрүлкасы жок экен. Ошон үчүн урматтуу өкмөт, насыбай чеккендерге күрүлка сыяктуу ар бир бурчтарга, атайын ишканаларга түкүрүлка түзүп берүүңүздөрдү өтүнөбүз. Болбосо баткенчилер насыбайды түкүрбөй эле жутуп кое турган вариантын иштеп чыгып атышыптыр. Ассаламу алейкум урматтуу замандаштар. Өкмөттүн түкүрүк деген закону ишке аша баштады. Өздөрүнүн барагында эле каалаган элдер, өздөрү нааразы болгондор ак үйдүн жанынан өтүп баратып түкүрө башташты. Урматтуу өкмөт, сиздер убар болбой эле ушул моментти пайдаланып, ак үйдүн алдына кыйда кейинен түкүргүчтөрдү коюп туруп, четине кассаны коюп коюңуздар. Каалашынча элдер түкүрүп, мук-мук канганча кыйкырып алып туруп, ошол жерге акчасын салып коюп кете берет. Андан тышкары дагы бир сиздерге кеңешим бар. Ар бир милициянын колуна атайын платный чакадан жасап туруп, сыртына платный плевок деп жазып туруп кармап койсоңуздар, каалагандар ошол жерге түкүрөт дагы акчасын төлөп кете берет. Ошон үчүн мурдагы макал жаңыча макал болду азыр. Сен түкүрбөсөң, мен түкүрбөсөм, анда бюджетти ким толтурат? Так, достор, болочак агайсың дагы бир жолу жүрөкчөңдү сонун тамаша. Бирөө бир жака алыс жака бармай экен деп жыд вокзалга барып поездга түшөйүн десе эле жүрөгү дүкүлдөп баштаптыр да. Жамандык сезип атат экен, кой. Үйгө кетер энди үйүнө келип жатса, кийин бир күндөн угуп калыптыр, поезд авария болуп кетиптир да. Кудай сактап үйүнө жатат. Бир айдан кийин бир жумуш болуп калып, бир жака самолет менен учайын деп барса, жүрөгү дагы дүкүлдөп баштаптыр. Баягыдай жамандык сезип аткан турбайда үйгө келип, телевизор көрүп жатса, самолет дагы жарылып кетиптир. Кудайым сактап деп анан жүрөгүнө ыраазы болуп, жүрөгүн айтат экен, жүрөгүм рахмат сага. Жүрөгүм өзү жамандык сезип, сен поезддан сактап калдың, жамандык сезип, самолеттен сактап калдың. Бирок бир нерсе сурайын дедим эле. Сен мен үйлөнүп атканда кайда элең дептир да. Дүкүлдөбөйчү. Десе анда жүрөгүм бүтүп калат дейт. Сен мени кечирип кой, мен анчалык чоң балени сезбейм дептир. Спортко акча коюуга 1xbetти сунуштайбыз. 1xbetте коэффициенттер эң жогору. Бул тиркемени колдонуу өтө ыңгайлуу жана жеңил. Видеонун астындагы шилтеме аркылуу каттоодон өтөбүз. Каттоодон өткөн соң 100% сизге бонус берилет. Андан соң пополнить счет дегенди басып туруп 1x Money KG аркылуу Анварга кайрылып балансыңызды толуктап алсаңыз болот. 1xbet ишенимдүү букмекер.